Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиевдин достугу ыдырагандан бери Кыргызстандын саясатында көптөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат. Аны бардыгыңыздар көрүп, сезип жатсаңыздар керек. Азыр Кыргызстанда анча-мынча камалган журналисттер эркиндикке чыгып жатат. Ошондой эле мурун мандатын алдырып койгон депутаттар дагы кайра жогорку кеңешке келип жатат туугандар. Ошолордун ичинен ушул Адахан Мадумаров менен Айжигитов деген күчтүү депутаттарыбыз бар эле. Ушуларды дагы кайрадан ошол жогорку кеңешке кайтарып алып келип коюшса жакшы болмок эле. Анткени бул депутаттарга дагы эл ишенип добушун берген болчу. Булардын болсо мандаттарын эч кандай себептери жок эле алып коюшкан, бардыгыңыздар билесиздер. Бул кишилер дагы ошол Камчыбек Ташиев менен айтыша кетишкен болчу. Ошонун айынан мандаттарынан ажырап, куугунтукка алынып, камалып дагы чыгышты. Иши кылып көптөгөн кыйынчылыктарды көрүштү туугандар. Ошондуктан азыркы президент Садыр Жапаров мындан кийин Кыргызстанда демократия мамлекетин курамын, кийинки президенттикке дагы кайрадан эл мени ишенип шайлайт деген болсо, анда ушул депутаттарды кайра жогорку кеңешке алып келиш керек. Анткени туугандар, ошол эле элге жакпаган казино маселесинде, Кемпир Абад маселесинде ушул кишилер каршы чыгып, ачуу сөздөрүн айтышып, жогорку кеңеште Камчыбек Ташиев менен айтыша кетишкен ушулар болгон. Азыр деле чоң көйгөйлөрдү ушулар айтып турат президентке жеткирип. Ушундай күчтүү кишилер депутат болуп жогорку кеңеште иштешсе, ал Садыр Жапаровго зыяны тийбейт, пайдасы гана тиет. Анткени мындай депутаттар чыныгы элдин көйгөйлөрүн жеткиришет туугандар. Садыр Жапаров жогорку кеңешке бүт эле кошоматчыларды чогултуп алганда, анда эч кандай пайда жок. Анткени ошол Садыр Жапаровдун айланасындагы адамдар деле азыр аябай кошоматчылар туугандар. Анан жогорку кеңешке дагы кошоматчылар барып калса, Садыр Жапаров мындай чыныгы Кыргызстанда болуп жаткан нерселердин көп нерселерди билбей калат, ачыгын айтканда. Ошондуктан бул кишилер ачуу чындыкты айтса дагы, Садыр Жапаровдун анча мынча мыйзамдарына каршы болсо дагы туугандар, ушундай депутаттарды алып келиш керек. Сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.